жашооңуз өлгөнгө чейин жаныңызда коштоп жүрө турган нерсе бул. Жүрөгүңүз менен, тилиңиз менен, оюңуз менен бул дуа. Кимде ким дуа кылууда чарчаса, муну оор көрсө, анда жакшылап дагы ыйманын жаңылап, дуа боюнча түшүнүккө кайтып келиш керек жакшылап. Себеби дуа деген сиз арманыңызды, дартыңызды, арз муңуңузду, мындай бир сар санаңыз ичиңизде болгон бугуңузду кээде бир адам менен саналашыңыз менен барып жер жазып айтайынчы дейт. Билешиңиз келет го жакын адамыңызга. Аллахка жакын болгон адам көп дуа кылса, бул белгиси. Аллахка жакын, дуанын даамын, ибадаттын даамын сезген адам. Караңыз, бир эле дуаны айтайын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кылган. Ушуну да жаттап алыңыздар. Аллахумма аслих ли дин. О Аллах, менин динимди оңдо. Аллади хуа исмату амри. Себеби бул менин жашоомдун негизги тиркеги. Диним жок болсо бакыт жок деген сөз да. Ва аслих ли дуnya. Менин дүйнөмдү оңдогон Аллахым. Аллати фиха мааши. Себеби бул дүйнөмдө менин жашоом бар. Ва аслих ли ахирати. Аллати фиха маади. Менин акыретимди оңдо Аллахым. Себеби акыретке кайтуум бар. Ваджал хаятата зиядатан ли фи кулли хайр. Аллахым, мен жашоому бардык жакшылыктын үстүнө арттырып бер жашоомду. Карасаңыз, бардык жакшылыктын үстүнөн арттырып бер. Кошуп бер жакшылыктын үстүнө жакшылык. Ваджалил маута рахатан ли мин кулли шар. Ал эми өлүмүмдү, бул дүйнөдөн үзүлгөнүмдү, бардык жамандыктардан рахат кылып бер дейт. Дуа кылганды сүйүп калсаңыз, намазда, түнкү намазда, саждада, нафил намаздардан кийин, аттахият салат айткандан кийин дуаны көп кылган адам жүрөгүндө тынчтык, бактылыктын даамын сезип баштайт. Адамдын жүрөгүнө тынчтык, сүйүнүч арнай турган дуалар көп келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эрте менен эрте: "О Райымдуу Аллах, мени көз ирмемчиликте өзүмө таяндыра көрбөгүн. Ла илаха иллаллах ал-азимул халим, ла илаха иллаллах роббул аршил азим, ла илаха иллаллах роббус самавати ва роббул ард ва роббул аршил карим" деп ким айтса жүрөгүнө тынчтык келет. Аллахумма инна аузу бика минал хам вал хазан вал ажз вал касал вал бухл вал жубн ва далаид дайн ва галабат риджал деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма дуа кылган. О Аллах, мени кайгапа сарсанадан, алсыздыктан, жалкоолуктан, сараңдыктан, коркоктуктан, карызга батып калуудан, адамдар мага кыйын болуп үстөмдүк кылып, адамдарга кор болуп калуудан сакта деп. О Аллах, мен сенин кулуңмун, кулуңдун баласымын. Адам алейхиссалам балдарыбыз да биз. Менин тагдырым сенин колуңда. Жашоомдо өткөн нерсенин бардыгы сенин тагдырың менен жазып койгондо, сен жазып берген нерсе адилеттүүлүк. Сенден гана сурайм. Ушундай дуалар келген. Суннадагы дуалар жаттап айтыңыз, рахатты сезиңиз жашооңузда. Ибадат оор болуп атабы, көп дуа кылыңыз. Анан жанандай чүнө эмес дуа кылып кое отуруп биз дуа кылабыз жана амал кылабыз. Аллахка жүрөгүбүздү байлайбыз, себептерин аткарабыз. Дуа кылып кое отура бербейбиз амалсыз. Адамдар ушул жерде эки түшүнүктү адашкан. Кээ бирлер бар, жүрөгүн Аллахка байлабайт да дуа кылбайт, тек гана өзүңө ишен, өзүңдүн күчүңө таян, эч кимге таянба, эч кимге ишенбе. Кээ бирлер бар, тек гана дуа кыла бер, болду. Аллахтан гана болот деп коет да себептерди аткарбайт. Булар да адашкандар. А мусулман адам дуа кылып жүрөгүн Аллахка байлайт, суранат, анан амалын кылат, себебин аткарат. Дуа кылат, Аллахтан ырыскы адал сурайт, чыгып жумушун кылат. Дуа кылып отурыңыз, анда мен алым болом деп. Жок, дуа кылдыңызбы, алым болом деп. Илим окуйсуз, аракет кыласыз, умтуласыз. Мына ушундай жашоо, Алла таалам ушундай мыйзам койгон. Жүрөктү байлайсыз, себебин аткарасыз. Дуа кылбай аракет кылганда ийгиликке жетпейт. Аракет кылбай дуа эле кылып отурган адам да ийгиликке жетпейт. Экөөнү байлаш керек, эр шаркак кылып.